анда. Анда сиздин балдар жардам берет экен. Калыптанып калганда мен мисалы мен балдарыма канча жылдан бери мен 1 сом да бербейм. Өз алдынча. Өз алдынча, өздөрү иштейби, өздөрү тыйын табабы, өздөрү кандай кылат, өздөрү билсин. Үйдү кароо менин милдетим эмес. Мен ал милдеттен кутулгам, Кудайга шүгүр. Мен чоңойтуп койдум, окуй турган жерлеримде окутуп койдум. Мага кээде нааразы болушат балдар. Кыргызстандан сыртта окутсаң жакшы болмок. Жок, мен убада бергенмин. Мен кыргыз жараны катарында, кыргыз депутаты катарында, кыргыз бийлиги катарында мен балдарымды эч качан сыртта окутпайм. Сыртта жашатпайм. Билесизби эмнеге? Мен уурдап алган акчам жок. Мен жылына $30.000 төлөп окута албайм. Окутпайм дагы. Экинчиден алар акылы менен ташты жара турган болуп жетип келген кезде дагы алардан кыргыз жити чыкпай калат. Алардын аң сезим, дүйнө, кабылдоо, философиясы өзгөрүп кетет. Мен андайды каалабайм. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө бир эмес экөө иштеп атат. Өздөрүн баксын. Билесизби, мындай деп айтат го, 30 бала биригип бир атаны бага албайт, бир ата 30 баланы багат дегендей кылат. Кээде кандай кылабыз, андай мындай кылабыз. Кеңеш сураган деле учурлары жок кесе. Өзү билсин. Ал атанын милдети эмес. Атанын милдети ак караны таанытып коюш. Атанын милдети мусулманчылык, кыргыз улуттук салттардын, каада салттарынан баарын өткөрүп коюш. Андан калганын өзүң бил. Бүркүт деле 2 ай, 3 ай баласын баккандан кийин акыры түртүп кыргытып кетет. Аскадан таштай берет. Билесизби? Аларды биз өмүр бою желкебизге көтөрүп алып бакканга милдеттүү эмеспиз. Алар бизди бакканга милдеттүү. Ушул сезимдерден кетишибиз керекпиз. Мен Кудайга шүгүр айтып атпаймынбы, кезинде иштеп аткан мезгилдерде эч нерседен кем кылбастан билим бердик, бактык, карадык, кийинттик. Эми билгендей болсун. Социалдык түйүндө Адахан Мадумаров деген, Адахан